Саламатсыздарбы, ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат. Такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Аларым курбу курдаш азиз достор, эч качан бүтпөсүн жол, бүтпөсүн жол. Ал жолдо бала көрүп ошолордун жыргалында бар болгула, бар болгула, жыргалында бар болгула, дайым бар бол. Бакыттын кушу консун барыңарга. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда Кайрымдуу Бол коомдук фонду деп бүтүндөй коомчулукта колубуздан келишинче ушундай бир муктаждыкта турган үй-бүлөлөргө колдон келген колдоону жасап, себепкерлик дүйнөдө себепкер боло келген аракеттер жасалып келет. Бирок ошонун ичинде биздин бүгүнкү күндө ушул карапайым элдин катмарында болуп аткан оор ушундай бир акыбалдарга дагы кайдыгер карабастан, мына биздин бүгүнкү күндө катарыбызда тарыхта из калтыра турган ушундай бир биздин сыймыктан аталарыбыздын бири Сабыр байкебиз өзү ушул биздин сунушубузду четке какпастан ушундай оор акыбалда турган үй-бүлөнүн уулу кыйналып, ошол баса албай аткан учурунда ошол Сабыр байкеге алып келип операция болуш керек экен дегенибизде ушундай жакшы бир адамдык бийик сапаты менен кабыл алып, бул операцияны бекер жасап, анан бүгүнкү күндө өтө чоң сүйүнүч болуп турат. Себеби биздин балдар эртеңки биздин келечегибиз деп биз жашап келебиз. Бирок ошондой эртеңки келечекке кайдыгер карабаган ушундай инсандар көп болсун. Кудай буйрса, эч кимибиз оорубайлы, катарыбызда ушундай кайрымдуу инсандар көбөйүп, өлкөбүз өнүгө өсө турган, мекен үчүн күйүп жана турган, желекти бий телбире турган жигиттердин катарында болсун деп Кудайдан тилейбиз. Өткөндөгүбүзгө буга чейинки да кайрылуулар, буга чейинки да кылып жаткан иштериңиз тууралуу биз ар дайым билебиз. Тарыхта ордуңуз бар, кишисиз. Анан ошол кичинекей Кайрымдуу Бол фонддун Фонддун эмесинен ыраазычылыгыбыз бар экен. Элдин артынан Эгемен болуп, сыймыкка толуп, жашаган жокпуз бекерге. Жалынын кошкон, салымын кошкон, зарылып турган мекенге. Адам баласы болгондон кийин ээрчип оору жанагы өнөкөттөр, оорулар ээрчип жүрөт экен да, андан биз эч качып кутула албайт экенбиз. 5 кол тең эмес, адамдар тең эмес экен. Адамдарда ар кандай адамдар болот экен. Ошонун арасында тилекке каршы биздин ушул жанагындай майып адамдар дагы, майып балдар дагы болот экен. Ошолор бүгүнкү күндө мындай кароосуз калгандар же болбосо жакшы бир көңүл бурулбай калгандар дагы ошондой майып балдарга, адамдарга учурларды кездешет да. Мына ошол учурда силердин Кайрымдуу Бол деген фондуңар, силердин ушул темилгеңер жардам менен көп адамдар ушул өзүнүн
адырестүү дарыгерлерге, жанагындай кайрымдуу адамдарга туш болуп, көп жакшы жардамдарды алып атат. Бул жагынан силер дагы ушул мекенчил инсан катары, элин сүйгөн адам катары, инсан катары көп жакшы иштер жасап атасыңар. Силерге чоң рахмат. Мына бизге алып келип, көп адамдарды алып келип жардам берип, биз дагы жардам берип чогуу бирге. Эми мамлекетте ар бир мындай булуң бурчка ар бир адамга жетпей калат экен да, алардын дагы мүмкүнчүлүгү шарт. Ошон үчүн ушундай коом бар экен, фонд бар экен. Силерге чоң рахмат. Бар болгула, аман болгула, өзүңөр эч оорубагыла, ден соолукта болгула. Колуңардан келсе ошентип элге, мамлекетке жардам бере бергиле. Урматтуу көрөрман, мынакей азыр биз Кайрымдуу бол фонддун президенти Азамат Байматов менен турабыз. Ошондой эле кыргыз элине эле эмес, бүтүндөй мындай дүйнө элдерине дагы таанымал болгон биздин алтын колдуу дарыгерибиз Сабарбай экебиздин жанында турабыз. Албетте биз ар дайым сыймыктанабыз. Баягы атын атасаң от сүннөттө таанысгандай, биз мындай Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү бар. Гений адамды айтып турсаң ата чөтөй таанысгандай, биз бүгүнкү күндө ушундай инсандарыбызды даңазалап барктап, бүтүндөй кыргыз эли ынтымакка келип, бирибиз дагы мындай жаман жактан эмес, жакшы жактан ойлонуп, биригүү келген болсок, биз Кыргызстаныбызды тез арада ичинде өнүктүрөбүз деген ишеничибиз зор. Ошон үчүн сизге рахмат Сабарбек эке. Ден соолук сизге. Рахмат. Кайтпагыла. Урматтуу жер туугандар, биз болсо кайрымдуу бол деп жөнөкөй карапайым элдин ынтымагы менен көп иштер жасалып келет, Кудайга маалым бул нерсе. Бирок ушу биздин катарыбызда ушу сизге окшогон тарыхый инсан менен сапарда, сооптуу сапарлашып болгонубузга өтө кубанычтабыз. Ийгилик бекем, ден соолук. Рахмат. Рахмат. Из калтыр бул дүйнөдө ансыз да өмүр кыска, атыңды айтып урпак, иштериң болсун нускап. Из калтыр бул дүйнөдө жакшылык ишиң менен, акындар жазысын канаттуу сезим менен, акындар жазысын канаттуу сезим менен. Из калтыр бул дүйнөдө акыйкат сөзүң менен, эч качан ушак айтпа, көрбөсөң көзүң менен.